Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Иш күндүн кечи бүгүнкү программабыз. Бүгүнкү темабыз музыка жаатында болот. Музыкалык кеч. Анткени бүгүнкү келе турган меймандарыбыз айымдар, музыкалык жаңылыктар, музыка дүйнөсү деги эле ырдоо стили. Ошол тууралуу болмокчу. Телевизордон алыстабаңыздар. Кечтин кезекчиси Каныкей Алымбекова. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Иш күндүн кечи программасы. Бүгүн бизде жалаң музыка жөнүндөгү көп нерселер, таң калыштуу ачылыштар болот. Мен азыркы силерге тааныштыра турган коногум Фатима Серазиева. Бул ырчы биздин Кыргызстанда азыркы жакынкы күндөрү абдан балким сиздер тааныбасаңыздар, бирок интернет жаатында өтө популярдуу болуп, жакынкы учурда жеке концертин өткөрөйүн деп турган чагы. Ушул конок тууралуу деги эле ушул коногубузду ачып берүү үчүн бүгүн студияга чакырдык. Көбүн эсе ачып бергенге аракет кылам. Темадан алыстабаңыздар. Саламатсыңбы, Фатима? Саламатсыздарбы. Мага аябай кызык болду. Сен биринчи жолу көрүп атам, анан негизи сени интернеттен биринчи жолу көрдүм, аябай баам салдым. Мага аябай жакты. Чоң рахмат. Анан сени ошо башынан баштап сурап өтөйүн, өзүң каяктын кызы болосуң, кандайча келип калдың? Биринчи суроом болсун, канча жаштасың, каяктын кызысың? 23 жаштамын, Таластын кызы болом. Ошол Талас областында төрөлгөм. Ошол жакта окуп, анан кийинчерээк Бишкек шаарыбызга которулуп, бул жактан окууну бүткөм. Ал жакта кыргыз мектепте окусам, бул жака келип, орус мектепке которулуп, анан орус мектепти бүткөнмүн. Ушул. Өзүң бул чыгармачылыкка кандай себептен келип калдың? Көздөгөнүң, башында эле көздөгөнүң ырчы болом дечү элең, же деги эле кесибиң кандай деп тандайсың? Кесиби негизи искусстводон аябай эле алыс, бирок буга чейин мурун эле кыялданып калчумун, ушинтип ырдасам, анан ушул көбүнчө баягы Анна Германдын ырын оккандан кийин, анан ошондой болуп ырдасам деген кыялым бар болчу, эми бирок ушинтип сахнага чыгып атайын, элге көрүнүп ырдайм деген ойго келген эмес да. Кийинчерээк Кудайдын буйругу экен, өзү ушинтип чыгып калды.
Мисалы азыр көбүнчө жаштар деп айтамбы же замандын мындай талдоосубу? Көбүнчө азыр бизде кей-поп же болбосо башка эле соц тармакта TikTok деген сыяктуу нерселер популярдуу да. Анан мага абдан кызык да, 23 жаштагы кыз, жеткинчек, секелек кыз эмне үчүн советтик доордогу ырларга басым жасады? Бул адамдын көкүрөгүндөгү стилистикабы же өзүңдүн тандооң? Дегеним, сен башка музыкага кызыкпайсыңбы ошондо? Тилекке каршы кызыкпайм. Мага өзүмө жагат да ушул ырлар. Мен уккан ырларымдын бүт бардыгы ушундай ырлар. Совет учурундагы ырлар, анан кийин ошол нерсе баягы каныңа, жүрөгүңө сиңип калат, мээңе сиңип калат дегендей, анан башка музыкаларды мен кичине мынтип кабыл алуу мен үчүн аябай кыйын болот. Совет учурундагы ырлар болсо, мен аларга сөзүнө аябай маани берип, ошол ырга кирип, мындай бир нерсени элестетип, ар бир жана орустар строчкасы деп коет, строчкасын баарын карап маани берем аябайчы. Заманбап ырлар болсо, заманбап ырларды кабыл алуу мен үчүн бир топ эле кыйын болот. Мисалы, үй бүлөлүк жагдайың кандай? Ата-энең, бир туугандарың сага кандай колдоо көрсөттү? Деги эле ушул сенин багытыңды туура кабыл алдыбы, колдошобу? Башында мен мурун консерваторияга тапшырам же болбосо мен актриса болом дечим, комедия жаатында актриса болгум келчү. Анан десем үйдөгүлөр каршы болгон, албетте баягы эми бардык олуттуу кесиптин ээлери болгондон кийин аларга ырчылык, актриса болуу баягы жеңил желпи болушу мүмкүн. Аларга ошондой элестетишкен да. Анан кийин каршы болушкан албетте. Анан баягы элдер маани берип, баягы таланттуу экен, таланты бар экен деп түшүнткөндөн кийин, анан кийин үйдөгүлөр дагы деп колдоп калышты. Азыр колдошот, албетте колунан келген бардык жардамын көрсөтүшүп, жылуу сөздөрүн аябай түшүндүк. Байкашымча, ушул мисалы музыкага келүүнүн өзү дагы бир татаал жол да. Ооба. Бул үчүн кандайдыр бир багыттардан, продюсер аркылуу же болбосо ата-эненин колдоосу, ошол эле айтайын, финансылык жактан дейбизби, мындай чектөө болбогон жолдон улам келип чыгат да. Сенин бул жерге келүүң ким буга себеп болду дейм да? Же өзүң себепкерсиңби, өзүң тандаганыңды айтам. Менин оюм боюнча мен өзүм себеп, биринчиден албетте баягы бул үстү-үстү турган Кудайдын планы десек болот. Анан кийин ошол өзү багытын көрсөтүп, анан кийин азыр албетте бул нерсе эң көп деген финансыны алат экен. Мен азыр атайын үйдөгүлөрдөн дагы баягы мен өзүм аракет кылып көрөйүнчү, мындай кийлигишпегиле деген сыяктуу болуп, азыр бардыгына өзүм чуркап жүргөн учурум, өзүм иштеп, өзүм тапкан акчамды бардыгын азыр концертке жумшап атам. Баягы керектүү нерселердин баарын алып, анан кийин музыкага азыр колдоо көрсөтүп, бир багытын көрсөтүп аткан ушул Кыргыз Республикасынын эл артисти, баягы башка дирижерлордун бири Бакыт Телегенов, маэстро бардыгын. Бакыт Телегеновго кандайча келип калдың? Мисалы, сен мурунтан тааныгансыңбы агайды же болбосо бирөө айттыбы? Мурунтан тааныган эмес, мен бир оркестрлерди жөн эле баасын баягы караштырып, анткени оркестр орустар айтмакчы дорогое удовольствие, мындай аябай кымбат негизи. Ошончо адамдын бардыгын эмгегин баалаш керек, анан кийин төлөп бериш керек деген нерсе болот экен. Анан кийин баягы интернет тармактарынан оркестрдин өзүнүн администрациясынын номери болот эмеспи, ошого чалып мен ушинтип концерт берейин дедим эле. Кандай болот, баасы кандай болот десем, биз бул нерсени чечпейбиз, биздин өзүбүздүн башыбызда турган дирижер бар, ошол чечет деп калды. Анан номерин берди. Анан көп күттүрбөй эле мен чалдым. Чалып мен концерт берейин дедим эле. Ошо жардамыңыздар керек болуп атат десем, кайсыл жерде окугансың деди. Ал музыкалык билими бар, бирөө чалып атат деп ойлоду окшойт. Анан негизи башында уялгам, эч жерде окуган эмесмин деп айтып. Бирок эң кызыгы билимиң жок экен музыкалык жаатта. Билимим жок. Анан ал маэстро кандай кабыл алды дейм да бул нерсени? Ал мындай башында эч жерде окуган эмесмин десем, негизи маэстро аябай көңүлү жумшак, аябай адептүү, тартиптүү адам да, өзүнүн мынтип баягы бардык нерсени деликатно жеткирип берет. Анан кийин саат 2-де биздин оркестрде репетиция болот, как раз келип
көр, сени да угуп көрөлү, анан ошого жараша бир жыйынтыкка келели деди. Он ал болсо мындай башынан эле мынтип баш тарткан жок. Жок, биз кыла албайбыз, сен билимиң жок экен, сен мындай экенсиң деген жок. Ал албетте кел, көрөлү деди. Анан кийин бардым. Ошол күнү эле саат 2-де барып, баягы интернетте тарап жаткан видеолорду көрсөтсөм, маэстро айтты, талантың бар экен, жардам берели, сага колдоо көрсөтүш керек экен деп. Ошондо сага өзү эле жардам кылдыбы же оркестрга баары бир төлөш керек деген жыйынтыкка келдиңерби? Кандай иштештиңер деген? Ал нерсе эми баягы өзүбүздүн ортосунда кала турган нерсе, бул элге кереги жок деп ойлойм, бирок кандайдыр болсо дагы оркестрдагы, маэстродагы өзүнүн жардамын эч аяган жок. Азыркы күнгө чейин баягы ушунча адам оркестрдин составында аябай көп артисттер бар да. Ошолор жумасына 3 жолудан 4 жолудан келип, атайын мен үчүн келип, репетицияга келип аткан учуру, мен ал нерселерди көңүлүмө алышым керек, баягы унутпашым керек. И маэстро дагы өзү дагы мен менен кошо жүрүп, бул мага не брат, не сват деп бардыгын айтат, колдойлу деп ушинтип жүрдү. Азыркыга чейин айтат, сенде бир нерсе чыгат депчи. Аракетин көрсөтүп аткан учур. Бул жерде мен эмне үчүн сураганым, анткени сен биздин Кыргызстанда, дейгиле Кыргызстан үчүн феномен катары жаралдың деп ойлойм да. Анан канчалык деңгээлде ушундай таланттуу адамдарды колдой турган, ушундай музыкалык жаатта маэстролор ошого даяр нерсе дегенди түшүндүрөт да. Бул баягы айтылган кеп болгону менен, бирок келечекте тарых катары кала турган нерсе да. Келечекте сен жөнүндө кинолор тартылышы мүмкүн. Кантип бул нерсе башталганы сыяктуучу. Ошон үчүн бул кеп өтө керектүү нерсе. Кандай азыркы учурда кандай оорчулуктарга тушугуп атасың? Деги эле концерт берүү оңой эмес экенин байкаган чыгарсың. Концерт берүү баягы четтен караганда, бул концерт берип ырдап эле кетип калат деп ойлошу мүмкүн, баягы түшүнбөгөн адамдар үчүн. Бирок бул нерсе баягы нервти да калат экен, акчаны да калат экен, жакшы эле. Мен азыр баягы нар жак бери жакка чачырап жүргөн учурумун. Баягы жумушка дагы барышым керек, өзүм репетитор болуп иштейм. Эмне боюнча репетитор? Англис тилинен сабак берем. Анан ал жака дагы жетишим керек, репетицияга дагы жетишим керек. Андан тышкары баягы форма дегендер бар. Ал жака барып премьеркага барышым керек болот. Ушундай болот да, анан кийин бир жагына акчаңды жеткирсең, бир жагына жетпей калат. Анан баягы кээде ушул жанымда курбу кызым бар, ошол ал дагы айлыгын алып калса, сен алып тур, сага керек. Сага мындай ой келбедиби? Баары бир сен чыгармачыл адам болгондон кийин көп нерсеге чыгармачыл адамдар чарпыла албайт да. Ошол себептен балким өзүңө менеджер же болбосо продюсер кылууну көздөбөдүңбү, максат кылбадыңбы дейм да. Азыркы учурда ал нерсени ойлонуп атабыз азыр. Ойлонуп аткан учурубуз, бирок ал нерсе дагы баягы каражатты талап кылат да. Мен ага азыркынча мүмкүнчүлүгүм жок. Мен баягы атайын колдоп, финансы жактан бир ушундай жардам берип аткан спонсорлор жок. Бардыгын биз баягы чыгармачыл адамдар өзүбүз бир топко келип эле өзүбүз көтөрүп аткан учурда азырчы. Бири-бирибизге баягы колдоону бири-бирибизге өзүбүз эле көрсөтүп аткан учур. Бирок чыгымдарды жабуу, ошол эле филармония мисалы 1-июнда Кудайым буйрса концертин өтөйүн деп жатат. Анан мунун баары эле чыгым да. Мунун бардыгы чыгым. Мунун бардыгын жалгыз сен өзүң кантип жабадың? Аябай дейм да. Негизи көп баягы чыгымды талап кылат экен. Бирок азыр бардык болгон үмүтүм бардыгы баягы билеттер өтүп, эл келип берсе, жана баягы жөнөкөй карапайым элдер келсе, мен үчүн аябай сыймык болот. Мен ошол концертиме карапайым элдердин келишин аябай каалайт элем. Анан кийин бардык үмүттүм бардыгы азыр ошол билетте эле карап турабыз. Кудайым буйруса өтүп кетсе экен деп, элдер келип берсе экен деп. Анан ошого жараша калганын өзүбүз чече беребиз. Азаматсың, негизи көздүү мончок жерде калбайт деп ойлойм да. Ошон үчүн эми көппү азбы сен көрөрмандарың бар деп ойлойм. Анткени мен дагы сага интернет аркылуу туш болуп калдым да, мисалы. Анан аябай баа бердим, таң калдым. Биздин заманда, азыркы күндө биз деги эле жалпы эл, коом көп нерсеге басым жасайт да. Бирөөлөр краскага басым жасайт, бирөөлөр образга, бирөөлөр байлыкка дегендей. Анан бул жерде сенин менин мындай байкоом катары сенин
ошо маскасы жок, боёгу жок, эле өзүңдүн болгон турган турпатың менен ырдаганың, бул нерсеге элдер суусап калгандай да. Анткени өзүң байкасаң керек. Анткени андан тышкары баягы азыр көчөдөн тааныгандар көп, анан кийин сиз жанагы вы же Фатима деп калышат да. Анан элдер баягы өзүнүн жакын эле бир эмесиндей көрүп, жаныма келип, баягы учурашып эмесе. Сезип атасыңбы ушул сенин популярдуулугуңду? Мен айта албайм популярдуулук деп. Жөн гана көптөгөн элдин сүйүүсүн сезип атам десем болот да. Эми популярдуулук деген сөз жакпайт. Эми бирок бул нерсе медиа жаатында болот да, популярдуулук деген ушундай бир чектер болот. Анан сен мындай багытты алып жатканда, мисалы сенин атың Фатима экен, ушу элдерде эки мындай талаш нерсе бар да, Махмудова биринчи фамилияң болуп чыгып атат, анан экинчиси Серазиева болуп чыгып атат. Ошондо сен өзүңдүн лого, атың катары мындай бренд болуш үчүн атайын бир атка токтолуп мындай чыгууну көздөгөдүңбү дейм да? Бул Махмудова кандай болуп пайда болуп калган? Негизи менин атам, папам баягы видеолордун баарын тартканда биринчи чоң апама кетет, андан кийин баягы ата-энеме кетет, анан кийин папам YouTube'дан өзү канал ачып, баягы Фатима Махмудова деп киргизип койгон да. Фейсбукта болсо мен Фатима Серезиева деп, башка Инстаграмда Фатима Серезиева болуп жүрөм. Анан кийин элдер Фатима Серезиева деп издесе деле Фатима Махмудова деп, бирок мен чыгып берем да. Анан ушул нерсе элдик ичине баягы эки анжы жолго түшүрөт да. Ошого түшүрүп койду, бирок ал видеолордун баарын өчүрүп, азыр бардык жерде эле элдин баары билет, уже Фатима Серезиева ушул мен экенимди билип калышты. Башында кичине кыйынчылыктар болгон, бул Махмудова же Серезиевабы деп сурагандар болгон да. Бирок Фатима Серезиева салыстырбайбы. Фатима Серезиева эле мен. Анткени аябай элдерге мындай атты чыгарганда дагы аябай белгилеп чыгарыш керек да, ошон үчүн сага айтканым. Айтсаң, мисалы, баягы сен медиа адамы катары популярдуу боло элек кезиң менен азыркы кезиң караганда экөөнү салыштырмалуу мындай айырмалай аласыңбы? Сага кайсынысы көбүрөөк жагат? Жок, мен буга чейин кандай болсом, азыр деле ошондоймун, кандай жашасам, азыр деле ошондой жашайм. Анан кээде түйшүгү оор бекен дегеним да? Түйшүгү эми баягы кичине көбүрөөк жумуш пайда болду. Албетте, анан кийин жоопкерчилик аябай көп экен. Бирок кээде азыр кечээ эле ушу айтып аттым эле, азыр мен мисалы үйдө жүрө берем, жакшынакай кандай мурун кандай болсом ошондой эле жүрөм. Досторум менен, тааныштарым менен ушундаймын да, кандай болсом ошондой эле бойдон. Анан кийин кээде баягы кечээ ой келип атат да. Жанагы азыр эл таанып аткан Фатима башка бир жакта жүргөндөй эле сезилип берет да, что это не я. Бул эми мен эместей сезилип берет да, ал жакта бир адам жакшы көрүп, биякта уже чыныкый Фатима ошол жерде отурат. Бирок ал экөөнүн эч кандай айырмасы жок. Бирөөсүн сырттагы адамдар билет, баягы ырдаган адам катары, а бирөөсүн жөнөкөй кызы катары, досу катары, таанышы катары билген адамдар бар. Ушундай сыяктуу эле да. Мага сен аябай эмнени жакты, мисалы ошол мен сага айтпадымбы, кадимки көрүүчү катары элге баардык көп нерсе мындай таандуу да, анан сенин ошол жашоодо кандай болгон өңүң менен ошол эле адамдар камеранын астында чыккан өң бул чанда кездешет да, кездешпейт деле. Эмне үчүн мен сага айттым, анткени жашоодогу образ башка, чыныгы жашоодогу жашаган жашоосу башка болгон адамдар көп да. Ошондуктан сен ошол нерсе менен элдерди алдың деп ойлойм. Бирок айырмасы сөзсүз болот. Баары бир сен айткандай мындай чоң түйшүк да, мисалы. Чоң түйшүк, ооба. Анан кичине баягы кээ бир четтен чыккан күйөрмандар болуп калат, анан ошолордон сескенип коркуп баштайт экенсиң да негизичи. Анан баягы азыр баягы өзүңдүн жеке унаң жок болгондон кийин такси алганга туура келет. Бара турган жериң көп, жетиш керек. Анан таксиге түшсөң эле аркасын карап, сиз Фатимасызбы деп ушинтип көптөр таанып, анан кээ бирлери бар мындай жакшынакай интеллигент адам катары сүйлөшсө, кээ бирлери баягы четтен чыгып, баягы кыргыздар айтып коет го, мынтип жөнөкөй сөз менен айтканда, мындай жалжактап сүйлөгөн адамдар бар го. Ошондойлор бар да.
Анан мен баягы өзүм бетке айтып берген, мындай бирдеке жакпаса мен айтып салам адамгачы. Анан мен коркпойм да, ушул нерсе менин имиджимди бузуп салат же болбосо бир нерсе деп коркпойм. Анткени адам өзү коомчулукта башка тааныш эмес адам менен өзүн алып жүрүүнү билиш керек деп ойлойм. Баягы четте болгон эми бул бардыгына берилген эмес да, тилекке каршы. Чек-араны ашпаш керек деп ойлойм да. Анан мен ачыгын эле айтам, сиз чек-араны ашып атасыз. Мүмкүн токтойсуз деген деп эле ачык эле айтып коем. Анан кээ бирлер айтышы, баягы сөз чыгышы мүмкүн. Фатима мындай турбайбы? Ырдаганы мындай менен өзү жеке мындай жашоодо мындай ал мага минткен, тиинткен деп өзүн бийик көтөрүп жүрөткөн деген сыяктуубу? Айтышы толук мүмкүн. Ал нерседен качып кутула албайсың да, анткени сен ал адамдын кемчилигин көрсөтүп коюп атпайсың, сен чектен чыгып атасың депчи. Анан эгер ошондойлор чыкса деле мен таң калбайм. Бирок азыркы андай деле эмет, бардыгы эң башкысы сүйүүдөн мурун дагы баягы сый менен мамиле кылып аткан адамдар абдан көп. Мен ошолорго терең ыраазычылыгымды билдирем. Азаматсың. Урматтуу көрүүчүлөр, алыстабайбыз деп ойлойм. Рекламага кезек келип калды. Азыр рекламага өтөбүз. Андан кийин Фатиманын дегеле дагы жан дүйнөсүн ачканга аракет кылабыз. Алыстабаңыздар. Кечтин кезекчиси Каныкей Алымбекова. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, экрандан алыстаган жоксуңар деп ойлойм. Анткени аябай кызыктуу, бир эсе Кыргызстандын коомчулугуна жаңы таанылып келаткан ырчы менен маектешип отурган чагыбыз. Бул ырчы өзү жаш, 23 жашта гана болсо дагы Совет доорундагы ырларды келиштире ырдаган Фатима Серазиева бизде бүгүн конокто. Фатима, дагы бир жолу салам. Саламатсыздарбы, дагы бир жолу. Ушу сен аябай кызык болуп атат да, негизи эми баягы коомго, эл алдына, публикага адам жөн эле келип калбайт да. Буга дагы баягы мындай көкүрөктө жанган, кандайдыр бир үмүтү болгон адам келет деп ойлойм да. Анан ошон үчүн мисалы сенин жолуң бизге аябай кызык да. Өзүң канча бир туугансың? Менден кичүү жалгыз иним бар, Али. Эки бир туугансың. Ата энең түгөл? Бардыгы бар. Өзүң кайсы мектепте окугансың? Дегеле биздин. Мен Таласта Атай Огонбаев айылында Мелихан Козубеков атындагы орто мектепте окуп, кийинчерээк Бишкек Борбор каласындагы 51-чи мектеп гимназиясына которуп кеткем. Бишкекте аяктагансың. Негизи өзүң университетте окугансың да. Мисалы көбү ойлошу мүмкүн, 23 жашта болсо бул кайда окуйт бул кыз деп ойлошот да, эми кесиби ким деп. Ошон үчүн сен баягы билим алган кызсың да деп ойлойм да. Бирок аны айткың келбейт, кайсы билим, кайсы жерде окуганын. Мен ойлойм, ал башкаларга эч кандай тиешеси жок деп. Макул. Эмне үчүн жашырасың? Анткени ал мага гана тиешелүү нерсе. Мен каалайт элем элдерди, баягы элде албетте кызыгуу пайда болот да, мунун үй бүлөсү ким, анан мунун баягы бул сөзсүз түрдө. Да, баягы каякта окуган, анан жигити бар болду экен, анан кийин күйөөсү бар болду экен дегендер деле толтура азыр ушинтип аткандарчы. Бирок бул нерсе жеке нерсе. Мен алга башка менин күйөрмандардын кийлиштиргим келбейт. Эгер күйөрмандарым ушунчалык мени сыйласа, жакшы көрсө, менин чыгармачылыгым менен гана кызыгуусу болсо, мен үчүн ошол чоң сыймык. Мен аларга рахматымды айтып, өзүмдүн сыйымды билдирем. Мен сен жөнүндө маалымат топтоп жатып, ошол сенин чоң атаң, эгер мен туура баамдасам, советтик ырларды сен кичинекей кезиңен угуп, анан сенин кулагыңа сиңген дегенди маалыматты окудум да. Анан кийин ошол нерсе адамга таандык дейсиңби кичинекей кезиндеги, же болбосо өзүң эле дараметиң, жактырган музыкаң ошол совет учурундагы ырларбы? Баягы орустар айтмакчы, и то, и другое. Эми мен чоң атам атайын ошол угуп деген ал ар кандай ырларды уккан, бирок биздин үй бүлөдө чоң атамна эле эмес, менин чоң атамдын балдары дагы, менин байкелерим көбүнесе эле алар менден айырмаланып, алар мындай аралаш ырларды угат.
заманбап эмес, бирок мурдагы ыр болсо дагы англис тилинде угушат, башка тилдерде угушат, эски ырлардычы. Анан бирок албетте алар көбүнчө ошо совет учурундагы ырларды көбүрөөк угат. Анан кийин баягы аларды кулаңа сиңет, алар угуп жүргөндөн кийин, анан үй бүлөң болуп аткандан кийин албетте таасири тиет. Кандай болсо дагы таасирин тийгизет. Мени аябай кызыктырды да, мисалы карасаң, сен музыкалык билим алган эмессиң, бирок биринчи баштапкы баштаганда эле оркестр менен ырдоо. Бул эми бул өтө оор да. Кээ бир адамдар буга 5 жыл билим алып, ошол ритмди, такт, мисалы бүт өзүнүн мындай жол-жобосу бар да музыкада, байкасаң керек. Ошолордун баарын изилдеп, анан нукка түшөт да. Анан бул эми бир ачылыш да, эки эле тарап жол бар. Талант же талант жок деген жол бар да. Анан сен ошого кандай түшүп кеттиң немеге, оркестрга? Оркестр мен баягы Деги эле ырдаш оор бекен оркестр менен? Оркестр менен ырдаган абдан кыйын. Ошончо элди угушуң керек, оркестрди сезишиң керек. Анан кийин андан тышкары баягы дирижерду дагы баягы көздүн кыйылы менен билиш керек да, караш керек. Не кылып атат ал депчи. Элдер баягы ойлойт, дирижер баягы туруп алып монтет экен депчи. Бирок ошол процесстин бүт бардыгын ошол адам башкарат да, бардык нерсеничи. Анан кийин негизи эле оркестр менен ырдаган абдан кыйын. Бирок мен мурун эле жанагы Кудай тилиңде эмне болсо ошону берет деп коет го. Мен мурун 2 жолу кичинекей концерт бергенде мен оркестр менен беришим керек болчу. Мен оркестр менен берет болчумун деп жүрүп, былтыр 2020-жылы декабрь айында кайрымдуулук концерт бергенбиз. Ошондо дагы мен концертти оркестр менен берем деп жүрдүм. Ошондо бул сенин алгачкы концертиң эмес, буга чейин иш-чараларда катышып жүргөнсүң. Баягы бул масштабдуу эң чоң концерт, биринчи концерт да. Анан ошондо эле айтып жүргөн 2 айдан кийин, 2,5 айдан кийин ушул кыялым буйрук болсо баш жеткесиң айла жок. Анан кийин өзүнөн өзү эле ишке ашып, Кудай өзү эле жол көрсөтүп атты да, мындай кыласың, мондой болот, тигиндей болот депчи. Анан тышкары баягы журналисттер да айтып калды. Сизди Бакыт Тилегенов ушинтип аткан турбайбы? Ал таланттарды эле тандайт, ал жөнөкөй адамдарды, аябай билимдүү адам, жакшы адамдын колуна түшүпсүз деп ушинтип калышты. Негизи ошол Бакыт Тилегенов маэстрого аябай ыраазымын. Өзүнүн кызындай мамиле кылып, кызым берин, анан кийин Фатимочка бери болду, Фатимочка бери мындай болот деп көрсөтүп, бир дагы жолу катуу сүйлөп, сенин бериң мындай болуп атат, териң тигиндей болуп атат. Келе кичине мындайраак кылып көрөлү, же мындай кылып көрөлү. Кайсынысы жакшы болсо, ошонусун кылабыз деп. Сенин көңүлүңдү да карап, сени да уга билет да. Ал адам башка адамды уга билген адам. Өзүнүкүн эле албетте. Сен сунуштай берип да, сен мончишиң керек, тигинишиң керек дей бербейт. Ушундан билсең болот да, адамдын чындап таланттуу экенин, анан кийин баягы музыкада билими бар, музыкадан бир нерсени билет экенин билсең болот. Жөн жерден баягы эл артисти эмес да, канча деген сыйлыктардын ээси, лауреаты. Сөзсүз. Ошон үчүн мен аябай таң калдым да, маэстро жөн адамдарга мындай кол же болбосо өзүнүн кучагын ачмак эмес да. Ооба. Мына аз да болсо, аз дегеним эми баягы ушундай чыгармачылык, мындай бир олимп деп айтабызбы, же балким бир ченемдүү жол деп айтабызбы, мындай бир багыт таштадың да. Келечекте сен өзүңдү кандай элестетесиң? Мисалы, сен ушул музыка жаатында эле кеткиң келеби? Же болбосо өзүңдүн көздөгөн, болжогон дагы бир башка ойлоруң барбы дейм да? Эгер музыка жаатында Кудай сактасын бир нерсе болбой калса, пландарым ашпай калса, мен өзүмдү багып кеткенге баягы кудуретим Кудайга шүгүр жетет. Баягы башка кесип менен алектенип, өзүмдү өзүм багып кеткенге. Бирок жашоодо тандоо бар да, мисалы. Жашоодо тандоо болот. Бирок эгер болбой калса дегенде, обязательно бир варианты бар мендечи. Бирок азыркы учурда мен ушул чыгармачылык менен эле кетсем деген оюм бар. Азыр ушул Кыргызстанда Кудай буйруса баягы тушоо кесип той деп коет го. Ошол концерт тушоо кесип концерт өткөрө алайын. Анан кийинчерээк ушул Россия өлкөсүндө, Украинада, Беларуста өзүмдүн чыгармачылыгымды жайылткым келет. Ошол адамдар да ушул нерсени укса экен деп ойлойм. Ошол адамдар дагы баягы жакшылык, боорукерликке ишенишсе деп
ошондой ишенич дагы да болсо пайда болсо экен деп ойлойм. Анан ошол совет учурундагы ырларды ырдап чыгып, мурунку совет учурундагы жанагы составында болгон өлкөлөргө кичинекей болсо дагы бир көпүрө болгум келет ушуларга. Бирок жактыргандар аябай көп сенин ырыңды, мисалы бир гана кыргыз улуту эмес, ошо орус, совет дооруна бир суусап жүргөн адамдардын ушунчалык бир таң калуу менен сага карагандарын байкап келем. Ошол көрөрмандарың тууралуу айтып берсең, эмне дешти, кандай алкоо болуп атат дегенде? Ар кандай болот, анан баягы национализм деп коет го, нацисттер дагы. Сен ошого тушуктуңбу? Мисалы сенин өзүңдүн улутуң ким? Адегенде биринчи сурап өтсөм. Кыргыз эле. Кыргыз эле. Бирок баары бир атың башкача экен, фамилияң кандайча деп сурагандар болду дегеним бар. Ооба, бар андайлар. Аларга жооп бербегенге аракет кылам. Эми баягы чындап кээ бир орустар бар, мындай эме деп. Все равно наша лучше поет деп. Эми койчу, ошентип айткандар болдубу? Бир 2-3 эле айткан, мындай эмес, ата мындай колдогон адамдар негизи көп. Бир 2-3 эле ушинтип айтып калды да. Анан кийин дегеним алар Анна Германга баары бир жетпейсиң, же болбосо Анна Германдан ашып эч ким ырдай албайт деген сөз, Адам чоң эле адам, аң сезими бар адам, бирок ал бир нерсени түшүнгүсү келбейт. Мен ал адамдардан ашып ырдайт экен, ырдай алам деп айтпайм, аны билбейт. Экинчиден, мен баягы алардын элесине, алардын чыгармачылыгын урматтап, сыйлап, ошолордун ырдап атканымды билгиси келбейт көптөрчү. Мен сый, урмат менен мамиле кылып, анан кийин жок, менден анан жакшы ырдайт болчумун, мен жакшы ырдай алам деп ырдаган жерим жок да негизинечи. Көптөр баягы орустар айтып коет го, перепела деп коет го. Ошондой кылам деген ойдо деп ойлошот дагы, анан кийин өздөрүнүкүн айтып башташат. Чындыгында андай эмес. Мен жөн гана ал адамдардын чыгармачылыгын аябай сыйлайм, урматтайм. Анан ошол нерсе, ошол адамдар кылган ушул баягы чындап элге сиңген нерсе жоголуп кетпесе экен деген ойдо гана мен дагы бир ирет ошол нерселерди элге унутпагыла деген сыяктуу кылып ырдап аткан учурум да, ачыгын айтканда. Муну негизи карапайым элби бардык дегеле көрөгөчө эл муну ар дайым байкайт. Мен сен айткан ойду, балким бул сага жеке жүрөгүңдү өйгөндүр, бирок ишенип кой, сени теледен көрүп жаткан эл ал бир гана сага алкоо айтат, бир гана сени аздектейт. Мисалы менде ошол нерсе болду да, мен ушунчалык ушул биздин турмушубузда, жагдайыбызда ушундай таптаза келбети, үнү ушундай таптаза болгон мындай ырдаган ырчы барбы деп аябай таң калдым да. Ошон үчүн сен азаматсың бул жагынан. Мага аябай жакты. Анан албетте мен эфирден ушу теле көрүүчүлөргө бардыгына ырдаткым келди, сени аябай ырдаткым келди, бирок тилекке каршы сен азыр бир аз ушул аябай катуу даярданам деп, бир аз сырк болуп калыптырсың. Бирок мен каалайм ушу концертиң келе жаткан аябай жакшы өтсүн, жакшы деңгээлде, оюңдагыдай болсун. Анан көп эле жанагындай ар ким билип айтат, билбей айтат, сөздөрүнү териге бербе. Эгерде сен өзүң 1000 жолу мынтип чачыратсаң, өзүңдү таппай каласың. А сен бир бүтүндүктө болушуң керек да. Мен ошону айткым келет. Да, азыр баягы мен бул жакта орустар айтмакчы, новичок деп коет го, ошондой мында жаңы адаммын. Анан кийин баягы өзүң дагы, мен өзүм көп нерсеге маани берген адаммын да, анан кийин жүрөгүмө чындап эле жакын кабыл алам. Чыгармачыл адамдар ар дайым ошондой жүрөгүнө жакын алат. Азыркы учурда эле мага чындап жакын адамдардын айткан нерсеси мен үчүн маанилүү, калгандарыкы эми баягы кыларга иши жок адамдар жаза берет экен, айта берет экен, анан кийин ойлонуштура берет экен, мындай болушу мүмкүн деген нерседен баягы ушак келип чыгат да. Ушинтип анан ошол нерсени азыркы учурда мен өзүм анализдеп, көп нерсеге көңүл бурбаганга аракет кылып атам. Бирок акыркы күнү, 2 күн болду, аябай баягы ойлонуп, нервтенип, кичине. Эмне себептен? Эме болду да. Элдер жаза баштады, биз билет ала албай жатабыз деп. Сиздин концертиңизге билет ала албай жатабыз деп көп адамдардан уже жалоб түшө баштады. Анан эмнеге десем,
филармониянын жанында бизден гана ала аласыңар деп 2000ден сиздин билетиңизди сатып атат деди. Ал туура эмес, ошондойлорго жол бербеш керек. Анан бүгүн буюрса өзүм барып ошол суроолорду териштирип чечишип, буюрса кыргыз элим атайын видео кайрылуу кылып, ошол нерсени билсин деген ниетте видео кайрылуу чыгарып, ошол кечинде чыгарып коем. Ошол адамдардан мен айта кетсем болобу? Сөзсүз, албетте. Урматтуу кыргыз элим, эгер 1-июнда менин концертиме келе турган болсоңуз, билет ала элек болсоңуз, билет алгыңыз келсе, түп-түз эле барып, филармониянын кассасына барып алыңыз. Билеттер жетишет, бардыгына жетиштүү көп билеттерчи. Эгер алдыңыздан баягы атайын мажбурлап бирөө бизде силер ал билет калбай калган, бизден алсаңар болот дей тургандар болсо, мага Facebook'тан, Instagram'дан бардык жерден жазып эскертип койсоңуздар болот. Мен эме связьте элемин ар дайым. Бирок ушундай учурда менеджер керек да, мисалы сен чыгармачыл адамсың да. Бул ар бир нерсеге мынтип чарпыла албайсың да. Ооба, азыр эми эң башкы максатым, мен азыр менеджер, продюсер эмес, мен эң башкысы жогорку деңгээлде концертимди өткөрө алышым керек. Бирок бул жерден мисалы сага кошумчалай кетким келет да, ушундай учурда сенин жора жолдошторуң, жакын туугандарың сага колдоо кылып, балким волонтерство кылып, мындай бир сообщество болуп жардам кылып аткан учурлар барбы сага? Ошону айтайын дедим. Мына азыр мен досторум бар, көптөрү азыр көптөрү башка өлкөдө окушат, азыр келишип атат. Анан алардын бардыгын бир 20-30 адам чогултуп, концерттин бардыгы буюрса контроль менен өтөт. Бардыгын көрсөтүп, бардыгын билип, буюрса ошол волонтерлор иштейт ошол күнү бардыгы. Бир 30га жакын менин тааныштарым, досторум бардыгы келип, албетте көрүүчүлөргө көмөктөшүп, көрсөтүп, кайсыл жерде эмне болуп атканын бардыгын айтып беришет. Албетте. Азырынча менин менеджерим ушул менин досторум, тааныштарым. Мисалы белгилүү медиага бир чыгып калган учурда ушундай жагдай жаралат да, деги эле коомдо ушундай түшүнүк бар. Айтып башташтыбы, мисалы мурун сага көңүл бөлбөй жүргөн, же болбосо сенин мындай ырдайт экениңди билбегендер бар чыгар балким арасында. Аны айтыштыр. Эми сени көрдүм, сен ушундай болуп кеттерсиң деп мындай кайрылгандар болдубу? Деги эле дос туугандарың кандай мамиле кылышты? Бул мен мурун эле ырдап жүрчүмүн, жөн гана көптөр байкаган эмес да бул нерсеничи. Мен ырдаганыма көп эле болуп калды. Анан кийинчерээк эле ошол 8-марттан башталды. Мага дагы белек болду, чындап элечи. Анан ошондон кийин көптөр жазгандар болду. Ушул кыз 3 жылдан бери ырдайт экен. Мен бүгүн ырдап атканыма өкүнүп кеттим деп дагы жазгандар көп, аябайчы. Бүгүн гана билип атканыма да өкүнүп атам деп азыркыга чейин жазгандар көп. Анан азыр өткөндө ушу классташтарым, орус класста окуган классташтарым көптөрү билбечи. Жазып. Алар кандай мындай реакция кылышты сага дейм да? Ошо жазышты. Я не знал депчи көптөр. Эмнеге сен мектепте ырдаган жоксуңбу ушундай? Жок, мектепте ырдачумун мен. Мектепте активныйраак болчумун. Мектептен башталат да мындай нерселер? Активный болчумун да. Башкалары мүмкүн көңүл бөлүшкөн эмес, эч нерсеге катышкан эмес, ошон үчүн билишпечи да. Анан кийинчерээк эле баягы комментарий окусаң, она же моя одноклассница деп баштайт. Она же моя знакомая. Ушундайлар дос туугандар пайда болуп баштайт ушундай убактарда. Ооба, пайда болот. Анан бирок мен аларга эч эметпейм, алар мен тескерисинче мамилемди мүмкүнчүлүк да, мамилени жакшыртканга дагы мүмкүнчүлүк пайда болду деп ойлойм. Ушундай талантыңа баа берип, мындай бир мындай сага ашык болуп, анан кел спонсор бололук деген мындай чын жүрөктөнчү мындай компаниялар балким, мисалы учурунда бир чоң концерт бериш үчүн атайын компаниялар болот да, ошондой сага демөөрчү болуп беребиз деген мындай атуулдар, компаниялар чыктыбы? Жок, мен эми болду, кээ бирлер баягы реклама кылып берели, минтип берели, мен кичине сескенип коркуп койдум. Кудай жанымда, Кудай бар. Эгер ал бир адамды себепкер кылса, бир компанияны себепкер кылса, Кудай өзү эле жиберет да. Анан кийин мен өзүм баягы интуицияма аябай ишенем. Интуициям күчтүүрөөк да, кичинечи. Анан кийин мен жөн жерден корккон жокмун, жөн жерден сезгенип койгон жокмун. Ошон үчүн бардыгын азыр Кудайдын гана жардамы менен өзүм кылып аткан учур.
азаматсың. Бүгүнкү болгон маек мага аябай жакты. Мен колдон келишинче сени Фатима ушу биздин телекөрүүчүлөргө жеткиргенге аракет кылдым. Эми жакты деп ойлойм. Эгерде дагы кызыктар болсо, адамдар кызыктар болсоңуздар, көргүңөр келсе, ушу Фатиманын концертине чакырабыз. 1-июнда болот, Улуттук филармонияда. Фатима, бизге келип берген убактыңа, алтындай убактыңа чоң рахмат. Мен сага ийгилик каалаймын. Талантың ташкындап, өркүндөп өсө берсин. Сендей таланттар, билимдүү таланттар, билимдүү жаштар, чыныгы жүздөр, чыныгы мындай адамдык сапатка ээ болгон адамдар биздин коомго керек. Мен аябай кубанычтамын, мага аябай жакты. Бизден алыстабаңыздар, экинчи коногубуз бар алдыда. Шайтан араба төбү менен жөө жүргүнчүлөрдүн сабатсыздыгына уралы. Ушул Уран менен Бишкектин шайтан арабачылары өткөн жекшембиде 18 апрелде чогулушту. Шайтан араба жүрүштүн максаты жөө жүргүнчүлөргө шайтан араба жолдору шайтан арабачыларга таандык экендигин түшүндүрүү. Мэрия бизге жолдорду куруп берди. Бир жагынан алар ыңгайсыз. Бирок экинчи жагынан шайтан арабачылар аларды баары бир колдонушат. Жөө жүргүнчүлөрдүн көңүлүн буруп, алар да көңүл бурурсун деп айткыбыз келет. Шайтан араба тээп жүргөндөр бар экендигин, аны унаа каражаты катары колдонорубузду айткыбыз келет. Шайтан араба жана жөө жүргүнчүлөрдүн жолдорубузда өз ара урматтоону каалайм. Взаимоуважение на наших велопешеходных дорожках. Мен 4 жашымдан бери шайтан араба тээп жүрөм. Башында мага жарыш болот деп айтканда, бул мелдеш деп ойлогом. Жолдо келе жатып, атам мага бул жөө жүргүнчүлөрдү шайтан араба жолунда жүрбөөгө үйрөтүү максатында жасалган иш аракет деп айтты. Мен катышууну чечтим. Не ходить по велодорожке. Все равно решил поучаствовать. У нас очень мало велодорожек. Шаарда шайтан араба тебүүчүлөрүнө жолдор өтө эле аз. Шайтан арабачылар көп. Кээ бир адамдар коомдук транспортту жактырышпайт. Кээ бирөөлөр шайтан араба менен жүргөндү жакшы көрүшөт. Ал тургай бизде бар шайтан араба жолдору тротуарларда тартылган. Бул шайтан арабачылар үчүн экендигин түшүнбөгөн жөө жүргүнчүлөр көп. Пешеходов, которые не понимают, что это для велосипедистов. Биринчиден, шайтан арабалар унаа сыяктуу зыяндуу газдарды бөлбөйт. Газов как машины. Экинчиден, спорт менен машыгуу керек. Мен шайтан арабаны көп айдайм. Шайтан араба жолдорун колдоном. Мен мэрия бири-бирибизди сыйлашыбыз үчүн жөө жүргүнчүлөр менен жалпы мейкиндик беришин каалайм. Биз өзүбүздүн тарабыбыздан, жөө адамдар өздөрүнүн тарабынан жүрүүнү абдан каалайм. Ну, на самом деле, если было бы справедливо, конечно. Чындыгында, жолдун четине темир же бетон тосмолору бар трассага шайтан араба жолдорун көрүү адилеттүү болмок. Бизге шайтан арабачыларга бүт шаар боюнча жүрүү абдан ыңгайлуу болмок. Велосипедист, он как... Шайтан арабачылар тигил жакта эмес, бул жакта эмес, жолдо. Ал автоунаа айдоочулардын көз карашы боюнча өздүк эмес. Тротуарда унаа айдоого тыюу салынат. Анткени жол эрежелери боюнча ал жолдо жүрүшү керек. Он должен ездить по дороге. Мэриянын мурунку жетекчиси эки жолдун аллеясына шайтан араба жолдорун салган. Жөө жүргүнчүлөр жарым жартылай сабатсыздыктан, жарым жартылай шайтан арабачыларды сыйлабагандыктан шайтан араба жолун ээлеп алышат. Башкача айтканда, шайтан арабачылар жүрө турган жер жок. Занимают велодорожку. То есть опять велосипедисту негде ездить, получается. Шайтан арабачылар маршрут боюнча колонна менен жүрүштү. Кызыктуу, пайдалуу жана абдан маалыматтуу болду. Эгер сиз жөө жүргүнчү болсоңуз, дагы бир жолу эскертебиз. Шайтан араба жолдорунда баспаңыз.
Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Иш күндүн кечи программасы. Бүгүн музыкалык кеч. Ар түрдүү музыкалык жанрдагы ырдаган таланттуу айымдарды чакырганбыз. Жогоруда Фатима конокко келип кетти. Эми азыркы мен тааныштыра турган коногум аябай кандай десем, Саркечтен мурда дагы ушунчалык үнү келишкен, төгөрөгү төп келген ырчы айым. Бүгүн бизде конокто Жиде Шидрисова. Саламатсызбы? Саламатчылык, кандайсыңар? Кандайсыз? Аябай кубанычтамын келгениңизге. Мен дагы. Көптөн бери көрүшпөй кеттик, же болбосо мындай бир талкуулар жакшы бир жан дүйнөнүн маеги болбогон сыяктуу да, ошон үчүн сизди чакырган себебибиз дагы. Экөөбүз өзүнчө отуруп сүйлөшүп маектеше албай койдук, анан кийин хотя бы студиядан бизге сүйлөшүп алалы. Ошол да аябай жакшы идея болду да. Анан мен сизди көптөн бери эле тааныйм да. Сиз ушунчалык мисалы жаш курагыңызга карабай, деги эле сиз жөнүндө бир мындай көп бүгүн маалымат ачканга аракет кылалык. Мисалы, мен билем, сиз Нарындан болосуз, көбү билет. Аны өзүңүз көп жылдан бери Артек командасында, группасында солистка болуп жүрүп, анан кийин өзүңүзчө Кыргызстанга как бренд катары Жиде Шидрисова деп чыгып кеттиңиз. Айтып өтсөңүз, чыгармачылык жолуңуз негизи эле каяктан башталган? Негизи ошо Нарында өзүм төрөлүп өскөм. Анан кичинемден эле баштап, бала бакчадан эле баштап ошо музыкага аябай кызыкчумун. Бардык концерттерде, бардык утренниктерде мен ырдап бийлеп ушундай өзүнчө эле звезда болчумун да, ошо кичине кезимде эле. Анан мектептен дагы ошо аябай күчөдү, музыкага болгон сүйүүм, кызыгуум. Ошонтип эле кичинемден эле билгем, ошо ырчы болот экен сахнада. Бирок чыныгы бишкектиктер азыр бизди көрүп жатат. Анан кийин эгерде мен мындай туура болжолдосом, 2000-жылдары KG Star деген абдан чоң олуттуу бир проект болгон. Ошондон тарта сиздин жолуңуз эбегейсиз чоң деп айткым келет да. Кээ бирөө ойлошу мүмкүн, Жиде Шидрисова баягы фестивалга барып биринчи орун алган кыз деп кээ бирөө билет, бирок чыныгы бишкектиктер билишет, 2000-жылдагы сиздин чоң феноменалдуу бир КТРК уюштурган теледолбоорго катышкансыз. Ошол тууралуу да айтып берсеңиз, андан кийин эмне болду? Ошо телепроектке катышып, орусча деле сүйлөй бериңиз, бул өтө мындай ачык. Бизге чарчап азыр мындай тилим буралып башталат. Ошо теледолбоордо катышып, аябай жакшы результаттарды көргөзүп, элге таанылып баштаган кезде чоң сахнага чыкканда түшүндүм да, тажрыйба аз экенинчи. Эмнеге алыстай кеттиңиз өңдүү да? Мисалы, ошо проект аябай дүңгүрөгөн, эсимде бар. Кыргыз эли үчүн. Анан кийин эле мен ал кезде мектепти окуп жүргөн куракта болчумун, аяктап. Анан кийин эле сиз четтей түштүңүз да? Мен ошо эмне себеп болду? Ошо проекттен жакшы эле чыгып атып, айтып атпаймынбы, чоң сахнага чыкканда, уже финалга келгенде, чоң сахнага чыкканда кадимкидей сездим да, тажрыйба аз экенинчи. Артист болобу, мен ойлойм да, артист болосуңбу же негизи эле башка бир профессияда өзүң тажрыйбаны топтоп алсаң, сен ошо экенде как профессионал катары сени көбүрөөк баалашат депчи. Ошондой сыяктуу эле мен дагы ойлодум, азыр чыгууга мага эрте, анткени ошондо 18 эле жашта болчумун. Дагы элеби? Дагы эле эрте дейсизби? Жок, ошондо ошентип ойлоп, анан жоголуп кеткем да. Анан ага чейин эле көп убакыт өтпөй ошо Артек тобу. Сиз көп жыл солист болуп жүрдүңүз ошондой. 7-8 жылдай. Кабак ырчысы деп айтып коюуга туура болобу ошондо? Болот. Эмнеге, например, кабачный музыкант деген, мисалы, мага мындай оскорбление катары тийбейт. Эмне үчүн? Анткени сен ошо кафеде ар кандай ырларды ырдайсың, ар кандай жанрларды ырдап, өзүң күйүп бышасың дегендей ырчы катары. Чоң школа да, музыканттар үчүн бир чоң школа деп айтылып келет. Бирок болгону чыгармачылыкка мындай башкача көз карашта да. Чыгармачылыкка сиз ушу жолдошуңуз аркылуу айтып кетким келет, Андрей. Жездебиз деп коеюнчу, кыргызча, бирок жолдошуңуз тууралуу айтып берсеңиз, Улуттуу Корей улутунда. Келиңиз ошо жөнүндө сөз кылабыз. Улуттуу Корей, Кытай эмес. А то Инстаграмда кээ бир подписчиктер ушинтип жазып берет да, бул Кытайга тийген дагы мына тияк деп. Сонун деп коюңуз да. Корей улутунан өзү чыгармачыл адам. Бардык мен ырларымдын
ошо музыкасын жазып берген авторы. Анан мен продюсерим десем дагы адашпайм. Ошол. Азыр кандай жагдай? Негизи эле өкүнбөйсүзбү, чыгармачыл адам үчүн жолдошунан колдоо болгон бул эң чоң оболуу деп ойлойм да. Анан азыркы тапта кандай жашооңуз, жагдайыңыз кандай? Ошондо сиздин жолдошуңуз продюсер, үйдө өзүңүздүн күйөөңүз, кызыңыздын атасы. Айта кетейин, 2 кыздын энесисиз. Ошо жөнүндө да айтып берсеңиз, жаш айырмачылык, эне болуу. Кеңсе эне жөнүндө сөз кылабыз. Негизи адам жаралганда мен ойлой берчүмүн да, мен ошо призванием эмнеде, мен бул дүйнөгө эмне үчүн келгем депчи. Ошентип ойлой берчүмүн жаш кезимде. Азыр болсо кыздардын карап билем да, эмне деп жооп бериш керекти. Аял болуп жаралгандан кийин сен ушул адамзаттын тугумун улантууга келгенсиң да. Биринчи ирет бул сени эне болуу, ошо балдарга туура тарбия берип, балдарды бутуна тургузуп, ошон үчүн сен жаралгансың. Андан кийин уже сен как личность катары уже профессияңды кандай жакшы өнүктүрөсүңбү же дагы башка жагын жакшы өнүктүрөсүңбү, уже вторая степень болуп кетет деп ойлойм. Эне болуу негизи сиздин карьераңыз тууралуу айтайын. Эне болуу ошо карьераңызда мындай солгундоону алып келдиби? Деги эле жаш айырмачылык, эне болуу карьера адамы үчүн кандай? Эне болуу албетте артисттик карьерага аябай эле кыйын, татаал болот. Ошондуктан мен экинчи кызымды төрөгөндө карьерадан, чыгармачылыктан алыстап кеткем. Анткени кичинекей балага бүт көңүлүмдү бөлүп, бүт убактымды ошо кызыма тартууладым. Анткени башкача мындай кандай десем, кызымды чогуу алып алып дагы клиптер тартып, пырдар жаздырганды уже каалаган жокмун. Негизи биринчи этаптагы эне болуу менен ошо экинчи кызыңыздагы эне болуу айырмаландыгы. Айырмасы кандай дейсиңби? Айырма болдубу негизи эле? Севараны канча ошондо 21 жашымда. Бул өтө жаш курак. Кандай айтат элеңиз ошол куракка? Аябай жаш болчумун. Анан албетте сен өзүң дагы мындай бала кыялсың ошо кездечи. Анан Севара төрөлгөндө кичинекей курчактай эле көрчүмүн. Азыр деп салыштырып көрсөмчү. Севараны курчактай эле көрчү экенин, анан иштеш керек болуп, ошо акча жагынан мажбур болуп, бутка туруш керек болду. Ошон үчүн мен ошо Севараны мен апам нарындан ошо багып, өсүп, карап берген, багып берген да. Ооба. Ошондо мага Севараны кичинекей кезинде гана 1 жашка чыккандан кийин апам алып кетти. Анан кайра мага өзүнүн колума уже 11,5 жашка чыкканда келди. Ошондо мен баланы бакпаптырмын деле да. Азыр ошо экинчи кызы мен ошонун баарын сезип билип атам. Аябай кыйын экен. Анан сурайм азыр апамдан, кантип бактыңыз ошо? Жумуш менен дагы, апам дагы 2-3 жумушта иштейт да нарында. Ошо жумушунан да үлгүрүп, үйгө да үлгүрүп, кичек бала менен да үлгүрүп. Мага аябай кызык болуп атат бул жаатында. Азыр урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр эне жөнүндө, эне түйшүгү, бала багуу, деги эле коом, кыргыз келин тууралуу сүйлөшөбүз. Алдыда рекламаны өткөрөлүк, андан кийин бизден алыстабаңыздар. Кечтин кезекчиси Каныкей Алымбекова. Саламатсыңарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Биздин алыстаган жоксуңар деп ойлойм. Аябай сонун олуттуу бир суроолорго келген чагыбыз азыр. Бүгүн бизде конокто Жидеш Идрисова, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артистин ала элек тилекке каршы. Дегеним, сиз бир чоң аябай Turkvision долбооруна катышкансыз. Ал жерден сиз эң гран-при 1-чи орунду алгансыз. Анан кийин Кыргызстанга келдиңиз. Ошол убакта эмне үчүн сиз биздин Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артистин наамын алган жоксуз? Ошол эле учурда казак элинде Жанар Дугалова деген ырчыгыз 1-чи орунду алгандыгы үчүн аны 1-чи орунга чыгарып коюшту. Мисалы Кыргыз казак эл республикасынын ошо наамды берди дейсиңби? Мисалы бул жерде эки шайкеш келбеген нерсе да, мен ошого ичим күйөт. Бул нерсеге кандай дейсиз? Бул суроону негизи ошо наамды бере турчу адамдарга тартуулаш керек го, бирок мен үчүн ошо наам алуу же албоо мындай 1-чи орунда эмес да, мен үчүн бул ошо Turkvision'do
болгон жеңишим ошо кыргызстандыктарга жакшы бир позитивдүү эмоцияларды алып келгени, анан ошо элине таанымал болдум. Ошондон кийин ошо мен жөнүндө айтып башташты. Биз наша гордость, биз сени менен аябай сыймыктанабыз. Ошондой чоң конкурста Кыргызстандын атын чыгарып, желбиретип, намысты сонуп коргоп келдиң деп, ошо азыркы күнгө чейин ошо Турквизиондон мени таанышат да, көбүнчө. Бирок сиздин чыгармачылыгыңызга мындай чынын айтканда 20 жылга чукулдап, же болбосо 20 жылдан ашып бараткандай да. Анткени мен жок, анткени мен сизди 2000-жылдан баштап мындай чыгармачылыкка кошом да сизди. Сиздин таанылганыңыз ал кийинчерээк болду да. Бирок мындай кыргыз эли үчүн аттын кашкасындай таанылган бул сиздин жана Эдем алмасы деген ырдаганыңыз. Бул мисалы мен мектепте окуп жүргөндө анын баарын билчүмүн. Ошон үчүн мен сиздин багытты 20 жылдык аралыкка кошом да. Ошондуктан сизге айткам. Негизи мен өзүм чыгармачылыкка от башы менен кириштим деп 2014-жылдан баштап сынайм да. Ага чейин болгону кандай десем, тажрыйба топтоо, өзүмдү билүү, ошолкиндей убакыт болду. А так мындай серьезно киришкен ошо 2014-жылдан болду. Эки кызыңыз бар, жолдошуңуз бар, Алтындай болгон продюсериңиз дегенде. Жакшы билет, Андрейди жакшы көрөт. Анткени биз медиада жүрүп, ушунун баарын билебиз. Айткым келет, келечекте кыздарыңызга кандай мындай багыт көрсөткүңүз келет? Алардын чыгармачыл болгонун каалайсызбы же азыртадан эле башка нерсеге ыктап атасызбы? Ой, азыр биз кандай жакка үгүттөбөйлү, бул профессияны ал же бул кесипти таана деп айтып мындай түрткүлөсөк дагы, негизи ошо баланын өзүнүн деринде болот экен да. Баланын өзүнүн азыр жаштар таптакыр эле башкача алып калышпадыбы, интернет деген доступ да болуп. Негизи биз билбеген нерселерди азыр жаштар көп билип эле калышты го. Ошо жагынан кандай десем, мен эне катары кыздарым үчүн эң негизгиси бакытына чынден соолук uzun өмүр каалайм. Калган кандай кесип тандашат, кайсы жакка өздөрү мындай кандай десем, эгер кызым келип мен ырчуулоо тилейм деп айтсам, албетте айтам. Ошо минустарын айтам, плюстарын айтам. Сага бул керекпи, керек эмеспи? Аял кишиге татаал болуп калат экен, канекей. Бирок ырдашат кыздарыңыз, ырдаганын көрүп калдым да. Мындай, кандай десем, мындай катуу деле мынтип берилип ырдашпайт да, мындай. Жагат, ырдашат, анан өздөрү үчүн ырдашат. Так өзүмдө ырчы болсун, тигиндей болсун деп өзүмтип түрткүлөбөйм да сахна жака. Сулуулугуңуздун сыры эмнеде дегеним, жашыңыз эми айтпай эле коеюн, бирок аябай жап-жаш көрүнөсүз. Мен аны жашырбайм эч кимден. Канчадасыз мисалы? 36-да. 36-да. Сулуулугуңузга кандай кам көрөсүз? Кайсы мындай методикаларды колдоносуз деп айтмакмын. Орусча айтканда семиступенчатый корейский уход деп коет. Азыр кореялыктар менен биз азиат левстинен кийин ошо терибиздин түзүлүшү ошо окшош болгондуктан бизге ошо кореялыктардын уходу жакшы жарашат да, жакшы келет, терибизге жагат. Ошондуктан ошо Корей деп калдыңыз, негизи ушу жездебиздин дагы мындай салымы барбы деп ойлойм да. Таасири жок. Мисалы сен кайсы косметика менен колдоносуң? Мен ар түркүн, мен бирок көбүнчө мындай байкап көрсөң, кореян косметикасы менен колдонуп болушкун керек. Эми ар кандай чынында. Бизде 4 мезгил да, 4 мезгилге 4 түрдүү косметика тандаганга аракет кылам да. Анткени дегенде, мисалы ошол эле Корея деп калдыңыз, Кореяга барганда аяк деңиздин жанында болгон үчүн, ал жерде мындай нымдуу аба болгон үчүн алардын өзүнө түспөлдөш да. А биздики болсо кургак тескеринче. Анан кайра ойлоп калам, француз косметикасы бизге мындай жакыныраакпы деп ойлоп кетем да. Билбейм, мага ошо кореялыктар жакшы жагат. Мисалы айтып өтсөңүз дегеле үй бүлөдөгү мындай жагдайды алып кетүү, ырчылыкты алып кетүү, кандай мамиле кыласыз? Ошол бир балансты сактоо үчүн. Балансты сактоо үчүн кандай жолдошунду туура түшүнүү, сыйлоо, урматтоо деген. Эми бул үйдө деле аял менен кишинин ортосунда жөн эле эмес да, мындай сен мындай кыл, тигиндей кыл. Обязательно взаимопонимание, взаимоуважение деген болуш керек.
Эми бирок бул жерде силер чыгармачылык адам болгонуңардагы бир аз түспөлдөш деп ойлойм да силерге. Жок. Бир аз мындай жеңилби дейм да. Тескери мен үчүн жеңил. Тескери мен үчүн жеңил, анткени ошо чыгармачыл адам болгондон кийин көп жагын, көп жерин түшүнөт да. Анан мени чыгармачылык адам катарында калып түшүнөт. Кыргызча суроо берсем болобу? Суроо бер. Бизде менталитети негизли келин болуу кандай? Сиз кандай өткөрдүңүз ушул? Биздикиндей эле Кореялыктардын да менталитети биздикиндей эле. Ашканасы мисалы. Ашкана негизи эле келин бизде келиндер көп мындай кызмат кылышат го. Алардыкы деле ошондой келиндер кызмат кылышат. Кайната, кайнесине, журтуна болгон ошо мамилеси биздикиндей эле. Точно эле биздикиндей эле. Көп жерден окуш да. Эмне кылып мындай ыйба көрсөтөсүз? Жүгүнөсүзбү, же атайын тосуп аласызбы, же бутун жууп бересизби? Эмне кыласыз? Жок. Каныкей мен. Эми кандай салттар дейм да? Кандай десем, болгону жакшы мамиле. Өзүм кандай алып жүрсөм, ошондой эле мамиле кылам. Аябай жакшы көрөм кайната, кайнемди. Анткени аябай сонун жакшы адамдар, мен чыгармачылык адам болгон менен, алар ошо мен жумушума туура көз карашат да, мындай сен ырдап жүрөсүң, тигип жүрөсүң деп эч качан айтышпайт. Тескери эгерде мен кээ бир жерден үлгүрбөй калсам, тамак жасаганга болот го. Жолдошум экөөбүз жумуштан жумуштап жүрүп үлгүрбөй калса, кайненем өзү чалып, ай, тамак жасап койдум, бас келип, тамак жеп кеткиле, курсаңар ачып, ашказаныңарды отургузуп аласыңар деп ушинтип турат. Анан кээ бирде Адельди ошо бир жака барыш керек болуп, Андрей экөөбүз балдарды караганга эч ким жок болсо, кайненеме биринчи рет чалам да, мам, можете посмотреть. Деп анан зачем ты спрашиваешь деп урушат мени наоборот. Кызыңыз садикке барат? Жок, барбайт. Азыр дүйнө жүзүндө ошо пандемия, ковид үйдө эле болуп атасыздарбы? Ошондуктан биз азыр коркобуз. Күчөп кайра басылып мындай непонятно болтпайбы? Жаш айырмачылыгы кыздарыңыздын аябай көп да, анан кандай тил табышат ортодо? Экөө мындай ынакпы дегеним да? Ортосунда айырмасы 11 жаш, бирок Севара ошо кичинекей бала экенин түшүнөт да, мындай кызганбайт. Көбүнчүлөр сурашат да, Севара кызганабы, кызганбайбы? Азыр өспүрүм, анан кичине характерлер дагы өспүрүмдөрдүкү эмдик катта. Аябай ранимый болуп калышат экен, бирок жок, Севара мындай ортосунда чоң ара болгондон кийин, бул мен кичинекей сиңдим деп ошондой карайт. Убакыттын негизи өтүшү деп айтат, дагы балалуу болгуңуз келеби? Негизи эки кыз болгондон кийин эркек баланы сагмайт экенсиң. Эркек балам болсо, ошол жаатта кандай болуп атат? Эркек болсо экен деп азыр билбейм, эми кандай десем. Кудай берген болот. Бирок күтөсүзбү? Албетте мен айтып атпайм ошо эркек балам болсо депчи. Андрей Жезде эмне деп айтат? Андрей Жезде каалайбы? Андрей Жездең жок, бүттү жетет дейт. Ал мындай практично ойлойт да, негизичи. Мынтип ойлойт. Аз биз уже Андрей менден өзү 11 жаш улуу да. Анан элестет эми азыр кайра бала же кыз төрөлсө, анан ал чоңойтуп бутуна тургузган алыстан келеби же келбейби деп ошого сарсынып атат да. Анан ой келет, тургузабыз септеп деп эметсем жок деп аябай мындай осознанно ответственно карайт да ушундай нерселерге. Артек группасы азыр ырдабай калгандай да, жок болуп кеткен сыяктуу да. Эмне себеп болду? Көпкө эмнеге кармай албадыңарбы же сиздин жеке чыгармачылыкка ыктадыңарбы? Эмне себеп болду? Артек тобу мен негизи өзүм ушундай решение кабыл алгам да. Өзүм чыгармачылыгымды баштайын, мен өзүмдүн ырларымды ырдайм келет. Өзүм артист катары өсүшүм керек, тажрыйба жакшынакай топтоп алдым деп ошентип мен кеткенде топтон топ кичине убакыттан кийин тарап кетти да балдар. Ошондой. Азыр сиздин багытыңыз кандай? Мисалы өз алдынча азыр эми TikTok болуп атат, же болбосо чыгармачылык жаатта ар кандай K-pop деген сыяктуу мындай багыттар бар да. Сиз ошо кандай багытта, эмне кылайын деп атасыз? Ошондой азыркы жаңы
заманбапка карата тренд болуп атпайбы ошо айтып кеткен TikTok, K-pop, ошо трендтерге мындай алаксып азгырылбай, өзүңдүн мындай сага жаккан ырларды жазып, музыкага жакшы бир тиешеси бар, жакшынакай ырларды, чыгармаларды жаратуу деген планда бар. Азыр жаңы ырлар бар ошондо же жазып атасыз? Азырча процессте. Сиз альбом чыгардыңызбы? Жок, альбом чыгарган жокпуз. Бирок мындай толук жетерлик барбы дейм да, база? Жок, мисалы альбом чыгаргыдай азыр ошо чыгарма жетпейт да. Чыгармалар жетпейт. Дагы көп иштешим керек. Бирок сонун эң жакшысы Андрей Жезде өзү аранжировка жасайт. Жок, ал музыкасын, мелодиясын. Андрей мелодиясын жазат, ошол эле Турцияда Turk Vision'da Gimbilet музыкасын ошо Андрей өзү жазган. Аранжировщиктерге башкаларга беребиз. Мелодиясын жазып берет да. Ошол эле Эки канат, Наринай да кайсы ырларды. Мен эле автордук репертуарыма кирген ырлардын баарын ошо Андрей өзү жараткан. Наринай деп ким койду эле атын? Андрей. Ошону дагы аябай чоң талкуу кылгандар эсимде да, Наринайды. Нарындан болосуңбу деп ошондой сурады деп сиздин интервьюларыңызды көз жүгүртсөм мындай көрдүм да. Анан Наринай тууралуу айтып бериңиз. Эмне себептен, кандай учурда пайда болуп калды? Негизи биринчи Андрей музыкасын жазат. Анан ошо музыкасын мага угузат. Мына демо вариант угуп көрсө кандай деп. Мен кыңгылдап деп ырдап көрөм. Анан мага жарашат экен. Наринай деген негизи кыздын атыбы же ал эмне деген сөз? Это выдуманное слово. Ойлонуп тапкан да, как вот сен, по-моему, на сонте, да? Сыяктуу, ошондой сыяктуу да. Ошону жаралган. Анан Максат Тынаевке кайрылдык, биздин жакын үй бүлөсүнүн досу. Ошо Максат Тынаев сөзүн жазып берди. Анан аранжировкасын Данила Капканага бердик. Ошентип, ошо Наринай жаралды. Келечекте мындай сиз сольный концерт деп айтып коесузбу? Жеке концерт койдуңуз, негизи? Келечекте буюрса планда бар, бирок жеке концертти кандай десем, бул башынан аягына чейин өзүм ырдап, өзүм алып баргым келет да, анткени мага, например, Стив Вандердин чыгармачылыгы аябай жагат, Babyface. Ошолордун концертин көрсөмчү, интернет аркылуу жандуу концерттерин көрсөм, ушунчалык бир башкача да. Ушунчалык бир башка дүйнөгө кирип кетесиң. Ошол сыяктуу эле бияка Алексей Чумаков да келген өзүнүн музыканттары менен. Ошо концертине барып, ушунчалык бир аябай сонун эс алгам да. Ошондой сыяктуу концерт койгум келет да. Башынан аягына чейин өздөрү ырдашат го, өздөрү ырдап, өздөрү эл менен башынан аягына чейин болуп. Биздики кичине жеке концерт десе, мында башкача да, представлениечи. Бир 5-6 ырдап, калгандарын досторун чакырып, ошо коллегалар келип ырдап, мага андай концерттин кандай десем. Ал деле жакшы, бирок мен ошо к чему я стремлюсь, это вот такого плана, такого масштаба концерты. Бирок даярданып атасыз, оюңузда бар планда, ошондой? Албетте, оюбузда бар, планда бар, бирок ошондой концерт бериш үчүн, мисалы, 1,5 же 2 сааттык концерт бериш үчүн ошончо репертуарыңда ыр болуш керек. Азыр менде ырлардын саны аябай эле аз, ошондуктан концерт бере албайм тилекке каршы. Бирок буюрса. Чыгармачылыктан тышкары эмне менен алектенесиз? Мындай жеке бизнесиңиз же болбосо бир өзүңүздүн бир башка жаатта иштериңиз барбы дейм да? Жок, башка жаатта жок, анткени Сивараны өзүм бакпай көп жакшынакай сонун убактыларын өткөрүп жибердим да. Анан ошо Аделди азыр өткөргүм келбейт да. Сонун азыр 4 жашка чыгайын деп калды буюрсунан. Кичинекалдар аябай сонун го. Бат эле өсүп кетет, анан кайра кичинекол бербейт да. Сивара ошону өткөрсүм келбейт да. Сивара мамаңыздын колунда болуп калды, апаңыздын, анан кийин сизге келип калды, анан мындай айырмачылык болот бекен? Колуңузда өспөгөн баланын кийин сизге келгендеги айырма болдубу? Андай айырма сезген жокмун, анткени Сивара менен жакшы эле катташчубуз да. Алар келип турчу, мен барып турчумун ушундай эмне. Көпкө узакка мындай связь жоготуп, андай деген болгон эмес бизде. Азыркы Адель мисалы көзгө таттуураак көрүнөт, аябай, мисалы. Ооба. Анткени кичик. Канчага чыгып калды кызың? 4кө чыгайын деп калды буюрса.
Мен интернет желесинен ошо Адель кызыңыздын ырдаганын көрүп калдым. Аябай сонун ырдаптыр. Анан Сивара деле бирок аябай кем калбайт экен, TikTokто чогуу билеп, мындай ушундай. Сивара билегенди жакшы көрөт. Сивара биге аябай жакын, ырдаганды көп деле мындай жакшы деле көрбөйт, бирок би десе жакшы, билегенди жакшы көрөт. Ошол. Дагы эмне айтып бере аласыз? Кандай кызыктуу мындай күндөрүңүз өттү? Неге багыттайсыз дейм да, күндөрүңүздү? Кыздарымдыбы? Жок, деги эле өзүңүз тууралуу. Өзүмдү тууралуу. Өзүмдү кандай үгүттөйм деп. Ошо адам болгондон кийин бири-бирибизге түшүнүктүү болушубуз керек. Ошо Сивараны азыр канчанчы класс Сивара? Азыр 9-класста аяктап атат. Каяка ыктагыңыз келип атат көбүрөөк? Колледжге же университетке? Негизи биология менен химия предметтерин аябай жакшы көрөт. Негизи ошо 9-класска чейин кыргыз тилинен олимпиадаларга катышып, аябай ошондой активдүү эметчү да кыргыз тилинен. Анан кийин биология, химияны тандап алды, өзүнө жагып анткени уже профессияны уже тандап башташ керек да, кайсы жака кандай барам деп. Өзү врач болом, стоматолог болом деп ушинтип аткан. Анан өзүнүн иним бар, Германияда жашайт. Ошо медицина тармагында иштейт. Анан айтты, Сивара, жакшылап ойлонуп көр, анткени врачтын кесиби аябай неблагодарный кесип болот. Сен моралдык жагынан да, сен кыз болгондон кийин моралдык жагынан да аябай чарчап турасың. Андан көрөк азыр жаңы профессорлор чыгып атат, ошолорго көңүл буруп карап көр деп ошентип айткан. Азыр ойлонуп атабыз, бирок биология, химия предметтерин аябай жакшы көрөт. Демек, чет өлкөгө кетирейин деген планыңыз бар, негизи? Чет өлкөгө кетпесе эле биякта деле окуса, айтып атпайсың, кесиби кандай кесипке азыр мындай карап атасыңар деп ошо айтып атам. Сиз үй бүлөдө канча бир туугансыз өзүңүз? Мен анан менден кийин иним ошо Жаркынбек. Жаркынбек кичинекей кезинен эле ошо мектептен баштап эле немецкий язык окуп, ошо олимпиадаларга катышып, анан бияка кийин 11-классты бүткөндөн нарындан бияка келип, БУБга өзү бюджет жагына өзүнүн күчү менен тапшырып кеткен да. Чыгармачылыктан алыс. Иним жок, аябай чыгармачылыкка да жакын. Комуз чертет, КВНде катышчу студент болуп жүргөн кезинде. Апаңыз жалгыз ошондо, атаңыз жок? Атам бар. Алар кандай сизди колдошот, кандай карашат деги эле сизге болгон көз карашы? Апам көз карашы аябай эле сонун, апама миң мертебе ыраазымын. Ошо бизди иним экөөбүздү бутубузга тургузуп, ар кандай кыйынчылыкка күйүп-бышып, ошого туруктуу болуп, бизге жакшы тарбия берип, бизге ошо көп жакшы нерселерге көзүбүздү ачып, жаман нерсе кандай, жакшы нерсе кандай, ошо экенин арасын деп көргөзүпчү. Ошентип апам бизди аябай болгон өзүнүн убактысын, сүйүүсүн берип бизге ошентип өстүргөн үчүн ошо апама миң мертебе ыраазымын. Апаңыз ошондо сизди жалгыз өстүрдүбү? Атаңыз өзүнчөбү ошондо? Негизинде ушундай сыяктуу сөздөрдү көп өтпөйм да. Апам менен атам кичинекей кезибизде эле ажырашып кетишкен. Анан биз иним экөөбүз ошо апамдын колунда өстүк. Ошо апам эчтекеге карабай, кыйынчылыкка карабай, эч нерсеге карабай, ошо Жаркынбек экөөбүздү бутубузга тургузуп, жакшы тарбия берип, ушинтип өстүрүп чоңойтты. Азыркыга чейин апам албетте бизди аябай жакшы көрөт. Бизден ашып неберелерибизди жакшы көрөт. Ошондой неберелерин жакшы көрөт. Ошол. Апамдан кээ бирде Кудайдан тилейм, апама көп узун өмүр, анан чын эсе болуп бере көр, биз менен көбүрөөк болсун, биздин дагы жакшы далай жакшылыктарыбызды көрүп калсын деп ошол. Эң жакшы тилек, эне жөнүндө тилек бул эң сонун деп ойлойм. Диета кармайсызбы, тамак ашка кандайсыз? Азыр кебет эме. Жок, негизи мындай деги эле жашоодогу мындай диета. Негизи кармачумун, бирок азыр жок көрүнө турбай бетим токтоголок. Соп-сонун болуп турасыз, соп-сонун. Сизди ким айтат 36-да? Кармачумун, мурда кармачумун жакшы эле спорт менен машыгып, ошо диета кармап, бирок бала менен үйдө отуруп калганда тамак талабай эле калат экенсиң, уже каяктагы диета, уже бала жебей калган тамагын сен жеп коесуң дегендей. Ошо азыр диета андай жок.
болгон турпатым эле ушул деңиз. Ооба, кандай болсом ошондойм деп эле. Бирок толмочтордун арасына киресизби же тескеринче арыктардын арасына киресизби? Мен эгерде өзүмдү мындай колума өзүмдү калымдымды карап контролдоп турбасам толуп кетем. Түшүнүктүү. Ошон үчүн ооздумду бекитиш керек. Эми көп ага неме кылбаш, маани бербеш керек деп ойлойм. Негизи мен деле ошого келдим. Жашың өткөн сайын ошондой башка бир мындай ценностторуң өзгөрөт экен да. Мисалы мурун сиз аябай мисалы идеалдуу болсом деп аракет кылчу элеңиз. Ошентип аракет кылчумун. Азыр кандай этаптасыз? Мен сахнанын адам болгондо арык болушум керек, анан мындай тигиндей деп ушинтип загонять этип жүрүшкөн да. Мындай карап көрсөң, биринчи ирет сен бактылуу болушуң керек. Мен, например, ойлойм да, мен деле апамдын да каалоосу ошо, мен кызым бактылуу болсун экен, балам бактылуу болсун экен деп ойлоп болуш керек. Анан диетага отуруп, өзүңдү кыйнап, моралдык жагынан деле ушундай кичине болсун да, кыйналасың. Ошондой жагынан билбейм. Прям совсем толуп кетпейм, албетте, өзүмдү контролдоп турам дейм, бирок азыр кандай көрүнүп турсам күзгүдө ошо келбетим жагат. Аябай, сонун дагы эмнелерди толуктагыңыз келет? Келечектеги мисалы ырларыңыз, пландарыңыз жөнүндө сурагым келген да, толуктап өтөлү. Мен утпай калдым. Аябай мындай. Мен айткым келет да сизге, дагы кандай нерсени толуктагыңыз келет? Мисалы, эмнени күтөсүз келечекте өзүңүздөн, жакындарыңыздан? Келечектен өзүмдү билбейм. Кайраттуулукту күтөм го дейм. Ошо кыздардын. Анда акыркы сөзүңүздү айтып коюңуз кыргыз элине, балким пожелание деп айтабызбы өзүңүздүн мындай. Кыргыз элине азыр аябай татаал заман болуп атат. Ар кандай кыйынчылыктарды башыбыздан кечип атабыз. Ошого карабастан эң негизгиси ар бир үй бүлөгө, ар бир ошо кыргызстандык жаранга чын ден соолук каалайм. Ден соолугубуз чын болуп колубуздан көп нерселер келет деп ишенем да. Ошондуктан бириңерди как это орусча айтканда берегите себя, берегите друг друга. Ошо бул эң негизгиси, ден соолугуңар чын болсун. Жакшы маек болду деп ойлойм. Аябай ачылып чачылганга аракет кылдык. Бүгүн иш күнүнүн кечи программасы конокто Жийдеш Идрисова болду. Алыстабаңыздар, кезектеги коногубуз бар. Азырынча бизде реклама. турган спортчулар. Борбордо фигуралык муз тебүү боюнча Бишкек чемпионаты өттү. Жаш фигуристер кимиси мыкты экендигин аныктоо үчүн өз программаларын даярдашты. Чыныгы чемпиондор болуп туулбайт. Алар көп машыгышат. Анын үстүнө бул жолду чокууга чейин эң кичинекей кезден баштоо керек. Бүгүн биз чоң, бирок дагы деле жаш спортчуларды көрүп жатабыз. Муз үстүндө эң жаш спортчулар. Алар жакында гана басканды үйрөнүштү окшойт. Бирок алгачкы кадамдар коньки менен жасала баштады окшойт.
катаешься, Аракет кылганда абдан жакшы сезимдер пайда болот. Ошондуктан мен ушул спорт түрүн тандап алдым. Бир аз толкундандым. Мен муз тебүү спорту менен 8 жылдан бери алектенем. Алгач кыздарды сыналгыдан көрдүм. Мен да фигурист болдум. Мен азыр я тоже захотела пойти на фигурное катание. Көргөм муз тебүүгө мурун баргым келчү эмес. Алгач ооруп калышым мүмкүн деп ойлогом. Азыр тескерисинче болуп жатат. Мага абдан жагат. Ооруп калсам дагы апамдан сабакка барууну суранам. Ушуну менен алектенгенди жактыргандыгыңызга байланыштуу, андан ары барып, алдыңкы орундарды алуу үчүн машыгуу. Мындай деп түшүнөсүң. Эгер баштасаң, аягына чейин чыгышың керек. Ты понимаешь, если пришел, то надо до конца, идти до конца. Ал эми азырынча көрүүчүлөр жана күйөрмандар катары алардын ата-энелери, туугандары жана машыктыруучулары болсо, бүгүнкү спортчулардын ар бири качандыр бир кезде дүйнө жүзү алардын пируэттерин көрүшөт деп үмүттөнүшөт. Canım karış çıkın geley canımdan
süyü kızık kişi Oşul döndü dalaşan dibet kırtık Degem mınca süyü kızık kişi Geçtin кезекчиси Каныкей Алымбекова. Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Биз күткөн коноктор дагы келип жатат, бирок арасында кечиккендер бар. Бирок жаңы келген коногубузду тааныштырып өтөйүн. Бүгүн бизде кечте иш күнүнүн кечи программасында Чолпон Турдалиева, тарых илимдеринин доктору, Борбордук Азиядагы Америкалык университеттин профессору. Саламатсызбы? Биздин эфирге куш келиптирсиз. Негизи болжогондой Аяна Касымова менен бүгүн сиздердин ошо бүгүн келе турган чыгарылыш эфириңер айтып берсеңиз өзүңүз тууралуу, профессор катары, профессорлук жана чыгармачылык дегендей өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз. Биринчиден чоң рахмат ушундай жакшынакай, маанайы жакшынакай студияга чакырганыңыздарга. Мен ушул өмүр бою ушул илим менен эле алышып келатам десем деле болот. Ошол китептердин автору болом. Профессор экенсиз. Ооба, профессормун. Ошол антропология, технология жана эл аралык өнүгүү программасынын деканы болом. Андан тышкары ошол маданий проекттер менен алектенебиз. Ошол өмүр бою десем, ошол жаш кезимнен ошол илимге аралашып, нече макала жазылды, ошол китептерди чыгардым. Анан ушундай мүмкүнчүлүк болгондо мен ыр мындай жакшынакай бир өзүмдүн бир чыгармачылык эмелеримде, ой сезимдериме көңүл берем да. Анан ыр жазганга аракеттенем. Канча жылдан бери университетте сабак бересиз? Ошол жалпы университет системасында, жогору билим берүү системасында 30 жылдан ашык иштеп келе жатам. Борбордук Азиядагы университетинде, Америка университетинде 2006 жылдан бери 15 жылдан ашык иштеп, ошол эле бир эле программада иштеп келе жатам. Антропология боюнча, антропология боюнча. Бул жазган китептериңиз илимий негиздүүлөр булар 3 китеп болгон, же дагы көп эле жазылган эмгектер барбы деген? Эмгектер көбүнчө ошол макала түрүндө чыккан, чет өлкөдө, Кыргызстанда, Борбордук Азияда. Анан ошол азыр болсо дагы бир китептин үстүндө иштеп жатам. Ал болсо ошол жана той өткөрүү, тойдун мааниси, кыргыздар өткөрүп жатпайбы, той ошол той экономика деген бир китепке алектенип атам. Англис тилинде. Азыр ошол менин жалпы менин жумушум. Профессор катары айтсаңыз, ошо тойдун мааниси, кыргыздардын деңизи мурунку жашоосунда той канчалык деңгээлде орунду ээлеген, деги эле кандай өткөрүшкөн деп ошого токтолот элем да, сиздин оюңузча. Илгери мындай тарыхты байкасак, тойдун тарыхын, бул ар дайым мындай кыргыз элинде боло турган чоң бир маанилүү мисалы Көкөтайдын ашы сыяктуу. Көкөтайдын ашы институт болгон. Анткени кыргыздар ошол аркылуу, той аркылуу
жо аш өткөрүп аткаруу бизде мындай жаманчылык жакшылык тең жүрөт го. Ошондо кыргыз эли ошол аркылуу өзлөрүнүн бекем мындай тыгыз байланышын көрсөткөн. Бир чети, экинчи чети бири-бирине жардам берүү. Ошол кезде деле мисалы үчүн 19-кылымда алсак бай кедей болгон, бирок байлар мындай ошол той аркылуу кедейлерге жардам берүү, кедейлер байларга кызмат кылуу, ошол мындай орусча айтканда солидарность болгон, ынтымак, ушу менен өскөн кыргыздын ынтымагы. Бул бир чети. Экинчи чети тойлордун өзүнчө бир мындай руханий мааниси да бар да. Бата берүү, намыс көп болуу, анткени тойду өткөргөн бул чоң жоопкерчилик да. Ошондуктан мен азыркы изилдөөмдө эки концепцияны караганга аракеттенип атам. Бул болсо тойдун мааниси практика жагында, материалдык, финансылык жагында, экинчи бул руханий, биздин мындай жана ынтымагыбызды байытуу, биздин жана этникалык аң сезимибизди байытуу институт катары көрүп жатам да. Анткени чет өлкөлүктөр азыркы жаш муун тойлорду көбүнчө кандай көз караш менен карашат? Бул болсо акчаны, бул болсо ресурстарды жоготуу, бул болсо туура эмес пайдалануу деген, бул болсо кедейчиликке алып келген, жакырчылыкка алып келген тойлор ушундай көз караш менен карайт да. Бирок мындай карасак, мен кошулам, мындай ресурстарды сактап, эффективдүү түрүндө колдонуш керек. Азыр деле мынакей депутаттар ушундай сунуш кылды жакында эле, ошол тойдун финансылык жагын азайтуу. Келечеги кандай? Мисалы, кыргыздар келечекте сиз баары бир антрополог болгондон кийин келечекке мындай кандай карайсыз дейм да? Биздин тойлор каяка ойт, же кандай болот? Менин оюмча, биз болсо капитализм учурунда жашап атпайбызбы? Анан капитализмде көбүнчө индивидуалистка культура, индивидуалдык маданият өнүккөн жол түзүлөт да. Ошондуктан балким ошол тойдун мындай ысырапка турган шарттары кыскартылат, жокко чыгат. Бирок мындай болсо, биз болсо чогуу ошол эле кыз узатуу, ошол эле үлпөт тойлорду, допустим, жана ошол эле биздин 70-90 жылдыктарына белгиленген тойлор алар боло берет. Бирок азыраак мындай ысырап менен да, деп ойлойм. Бирок могу философиясы, тойдун философиясы бата алуу, батаны айтуу, намыс, ырыскечилик деген ушундай руханий философиясы, мен ойлойм, бул бизде калат. Анткени ансыз биз кыргыз эмеспиз. Бул болсо биздин өзгөчө, биздин аң сезимибизге сиңген, ушундай аябай жакшынакай, бизди байыткан философияларыбыз да. Ошондуктан алар калышы керек деп ойлойм. Сиз баары бир сиз профессор болгондуктан сизге бир суроом бар да. Профессорлук көз карашыңызды мага аябай кызыктырат да. Илим жагынан ушундай китептерди жазып келатасыз, эмгектериңиз бар, антропологсыз, анан ошол эле учурда чыгармачылык деген дагы адамда эки нерсе бар экен да. Биз билимге ыктаганыбыз менен адамдын өзүнүн да ичиндеги дараметти бир туюму болот экен. Ошол эки нерсе кандай айкалышабы? Аны дагы мындай, кандай десем, ага өзүң мүмкүнчүлүк түзүшүң керек да. Бул өзүнчө бир хобби деп коебуз да. Мындай болсо профессионалдуу өзүң кызматың, бул илимий жакта. Бир чети сеники чыгармачылык дагы бар болот. Ал өзүнүн булактары болот. Мындай жөндөн эле келе бербейт экен. Мисалы үчүн ошол китептерди жазганда бул да бир өзүнчө бир мындай маанай керек да. Бирок бул маанай керебизде мындай сен өзүңдү мындай жазышың керек деп отургузасың да. Отур, жаз, бул керек, бул абдан керек нерсе, бул сенин. Эгер жазгың келбесечи, илхом деп коебу баягы. Такыр сен жаза турган ой, пикир, маанай, материал келбесе, кантип адам жазат дейм да китеп. Баары бир деле баягы ыктоо барбы дейм да. Сиз айткан.
Ну, кайта эле сен ушул кесипте жүргөндөн кийин сен бул сенин уже профессияң болуп калат да, бул сенин кесибиң болуп калат. Ошондуктан сен өзүңө ушундай планка коесуң, ушундай доомат коесуң, ушуну жазашың керек. Мисалы үчүн могу китепте жазганда, муну болсо жана чет өлкөлүк саякатчылар келгенде 19-жылымда кыргыздар жөнүндө эмне жазган, ошону анализдегенде, ошол бул болсо бир проекттин учуру болгон. Ошондо мен өзүмө ушундай максат койгом, материалдарды топтоп, анан чогултуп чыгарганга аракеттенгем. Мисалы үчүн ыр жакын алсак, ал чын эле сиз айткандай илхом келиши керек. Илхом келиши керек, анан илхом келгенде ошондо ырлар жазылат экен, ырларды музыкага салат экенсиң. Ал сенин кесибиң эмес, ал болсо, билбейм, Кудай берип койгон бир жакшынакай бир багыт го. Балким ал багыт мен болсо 60ка или 80ге чыкканда балким ал өнүгүп кетет, балким ал өчүп деле калат. Ушул жерден айтып өтсөңүздөр. Салам, Аяна, кандайсың? Жакшысыздар? Ушу сиз кесип деп калдыңыз, кесипке таандык эле Аяна экөөңүздөр ушу чыгармачылык жаатта чогуу ыр жазыптырсыздар. Ошол тууралуу ошол ыр кандай пайда болуп калды? Эгерде профессор Айым чыгармачылыктагы кыз менен кантип мындай алака түзүп, анан кандай ыр жаралып калды? Ошону айтып берсеңиздер. Бул ыр болсо 10 жыл мурун мындай төрөлгөн деп айтсам болот. Анан орус тилинде жазгам. Балким бул болсо кайта булагы Бишкекти сүйүү, Бишкекти даңазалоо, Бишкекти жакшы көргөнүм. Ошол кезде ошол ыр пайда болгон. Анан ойлонуп баштадым, ошол музыкасын өзүм да жазгам, сөздөрүн дагы. Кичине ошол проектте жардамы бар, чыгарганга Адил Чекилов, Айзар Касымов, ошол Аяна Касымованын атасы. Анан мен Айзар менен илгери бир таанышкам. Анан ошол Айзардын телефонун кайта эстеп таап, Айзар энеме телефон чалып, ошол Аяна Касымова ырдап берсе, мен абдан ыраазы болом деп. Анан Айзар айтты, макул, санда тааныштырайын кызымды ошолор менен. Ошол менен Аянага да жаккан го, ошолор анан. Аяна негизи кыргыз журтчулугуна аттын кашкасындай белгилүү, таанымал, анан кыргыз тилинде жана өзүнүн хоббиси бар, башка тилдерде да ырдагандын көрүп калам. Аяна кандай болду сага? Айтып берчи, орус тилиндеги ыр, азыркы кезектеги чыгармаңар. Ошол тууралуу сага кандай кабылдады, жактыбы? Эмнесине карайсың дегиле? Атам угузуп көрдү. Мелодиясын жазып, аранжировкасын кылып, сөздөрүн көрсөттү. Аябай жактыр, аябай мындай аябай жан дүйнөмө аябай жакын болду да булар. Мелодиясы дагы, сөздөрү дагы абдан сонун болду. Ырларга тандоо кандай жүргүзөсүң негизи? Өзүң тандайсыңбы же мындай жүрөгүңө жакканын эле жок, мен ушуну эле тандайм, же болбосо кызым ырдап көр деп, же болбосо башка авторлор Аян, анука спой десе эле ырдай бересиң, кандай мындай карайсың? Жок, мен эч качан мага жакпаган ырларды ырдабайм. Жакса, угуп көрүп, кечке бир күн угуп көрөм. Кандай ырдасам, бул жагын кандай ырдасам деп тандап, анан атам менен сунуштанам. Мул жагын эмне кылалы, бул аранжировкасын ким жасайт, сүйлөшүп, анан ошо аябай жакты, ошон үчүн ырдадым. Өзүң кандай жүрөсүң? Акыркы кездерде көптөн бери көрүшө элекпиз. Жакшы эле жүрөм. Ата-энең, үй-бүлөң. Университетти бүттүң баса? Бүттүм. Жакшы. Азыр кандай эмнеге ыктап атасың көбүрөөк? Сольный концерт деп коебузбу же өзүңдүн эми ырго ал азыр маанилүү бар экен. Кандай көз карашта болуп атасың, алдыдагы пландарың? Азыр чыгармачылык, жаңырлар, буюрса жакын арада дагы бир орус тилинде чыгат. Ошонасында иштеп жүрөбүз. Жана жүрөм, үй-бүлөм, досторум, жакшы көргөн жумушум, чыгармачылык. Кыз кезиңден колуңду үзүп, келиндик доорго өтүп кетейин деген оюң жок? Турмуш курасыңбы дегеним? Албетте курам, бирок барбы бирөө жарым жигит? Баары жакшы, бирок дагы 1-2 жыл иштеп, кичине чыгармачылыкка көңүл буруп коеюн дедим. Эми бул ушул ырды айтып калдык, ырды ырдатып өтсөк болобу?
болот. Акапельна. Бир куплет менен припев тырдап коеюн, э? Ырдап берсе. Мен Нуржанатка жөнөткөм. Ошону да эсле эметсем Нуржанат. Жанды укуңуз келди. Угуп көрөлүк, анда назар салып. Есть города большие, шумные, их сердца живут не первый век, а город мой красивый, юный встречает розовый рассвет. Город любви, город надежды, символ добра и красоты. Все, что мне дал, в сердце со мною буду хранить на века. Деген. Бара келди. Мага аябай жакты. Музыкасын Адил байке жазды ошондо? Ооба, Адил байке менен атам жазган. Музыкасын мен жазгам. Аранжировкасын Эмиль Эген жазган. Аранжировкасын. Там бир-эки сөзүн Адил Чекилов кошуп коюптур. Меники куплеттер болгон, анан ал болсо припев ушундай болсо, но мен карыш чыккан жокмун, анткени мейли мындай кичине мындай разнообразие болуп калды да. Бирок толук ыр, музыкасы, текст бул меники. Чолпон Турдалиеванка 10 жыл жазылган, аны болсо даже тойлордо ырдалган, бирок музыкасы жок. Анан Кудай жалгап, Аяна өзүн аябай жаңдуу. Биринчиден буларды көптөгөн артисттер менен ырдайбыз дегенбиз, э? Ошондой идея бар болгон. Ошондой идея бар болчу, бирок андан Чолпондун жай сунуштады, Аяна эле ырдап койбойбу, жакшы болмок деп. Бирок аябай жакшы болуптур Аяна. Сенин тембриң, краскаң менен чындыгында аябай кулуктуу да. Баягы сүрөтүңө деген ырды мен угуп алып, чет өлкөдө аябай таккай көрчүмүн да ошол ырды. Ушунчалык баягындай эски ырларды жаңы муунга берүү дагы бул мындай бир өзгөчө да, эгерде жеткире алса. А жеткире албагандар канча. Анан ошондойго мындай азыр дагы сиз жазган эмгек, 10 жылдык эмгек текке кетпептир деп ойлойм да. Ошону мындай краска менен жакшынакай бериши аябай сонун болуптур. Жакшы болот экен. Мелодикасы дагы туура мындай ыргактуулук менен жазылган да, мелодичный деп болот. Ошондой болуптур. Ошондой аракеттенип, бирок идеясы ушундай болчу. Ырчыларды чыгарып, мен болсо Нуржигит Калыковго кайрылган, Аяна Касымова, анан Чолпон Талипбек да болгон. Анан алар менен баары менен мындай жолугушуп, сунуштап, жиберип, ошол Эмилеген аранжировканы жазгандан кийин алар жөнөтүлгөн. Бирок алардын балким иштери көбүрөөк болуп калдыбы. Анан Аянанын атасы Айзариним макул эже мага жакты деп калды. Анан Аянага дагы көрсөтүп, ырдатып, ошол Аяна ырдаганы ошол жакты деп ойлойм. Башка ырларыңыз дагы барбы? Ушул элеби? Башка ырларым бар. Бир ыр жазгам, Чолпон Талипбек айтты, "Чолпон эже, сиз эме ыр жаза аласызбы? Кыз uzatууга байланыштуу?" "Жаза алам. Давайте попробуй" деп, аракеттенейин деп жаздым. Анан азыр Чолпон, видимо, аябай мындай колу бошобой иши көп болгон үчүн ал ырда жөнөлө турат. Музыкасын да сөздөрүн өзүм жазгам кыргыз тилинде. Анан дагы көп ырлар бар, орусча жазылган. Ал ырларды даже Анита Цойго да жөнөтүп жүргөнбүз. Инстаграмда дос катарыбыз. Азырынча ырдай элек. Анан город 312 да жиберген бир ырларымды. Жооп беришти эле негизи. Город 312 жооп берген. Чоң рахмат. Биз болсо өзүбүз ырларды өзүбүз жаратабыз. Ошол ырларды биз өзүбүз ырдайбыз деп нетип койду. Анан жакында бир жакшы дагы бир ырчы менен тааныштым. Ал болсо жана Метсо группадан, казакстанский Метсо группа жазылган. Ал эмне болгон группа экен? Ал Метсо группа, балким сиз да билесиз, Аяна. Мен да укпай элдим. 4 жигит ырдайт, казакстанская группа. Анан ошого байланыштуу мен ар дайым өзүмө ушундай суроо берем. Эмне үчүн биздин кыргыз ырчылар чоң деңгээлге чыкпайт, эл аралык деңгээлге чыкпайт? Казакстанский группа Метсо чыгып атат, ошол эле студия башкалар.
Бул жерде да бир себеп бар го. Биринчиден финансылык себеп, экинчиден балким инвестициялар аз. Финансы деп калдыңыз, ырларыңызды сатасызбы ошондо? Же бекер бериле? Кандай болот? Ырлар ушуларга мен өзүм инвестиция жасадым. Финансы. Тескеринче сиз сатпай эле өзүңүз инвестиция. Мен өзүм инвестиция жасадым. Азыр ушундай экен. Для творчества. Для творчества ырчыларга, анан аранжировщиктерге автор песни өзү колдойт экен, өзү инвестиция кылат экен. Билбейм, балким бир учур келет, ошондо мындай как-то башкачараак болот. Рахмат сизге. Мен ошого абдан мындай ыраазымын да. Рахмат сизге ушу профессорлук менен ушу чыгармачылыкты ушундай айкалыштырып кеткениңизге. Аяна, өзүң айтсаң, ырларыңды топтоп көрдүңбү? Бир альбомго чыктыбы? Бир мындай жыйынтыктадыңбы? Альбом жаздыңбы? Мен 18 жашка чыкканда биз атам мага сунуштаган, давай биз бүт ырларыңды бир альбомго салып коебуз, анан чыгарабыз деп. Ошондой альбомум бар, бирок альбом эмес, сборник болуп калат го, ырларымдын сборниги. Ошондой чыгарганбыз, бирок ал кезден 4 жыл өттү уже. Жакшы жаңы ырлар пайда болуп жатат. Жакында буюрса бир 2 жылдын ортосунда чыгара турган ойлорум бар альбом. Самат, мен сага ийгилик каалайм. Рахмат. Такыр ушундай алтындай үнүңөн жазба, жок болбо, бар бол, анан ушундай кесипкөй эжекелерибиз менен, урматтуу эжекелерибиз менен иштегениме аябай бүгүн баа бердим, таң бердим. Ошо жалпы сиздердин келгениңиздерге аябай кубанычтабыз. Салам дубаңыздарды жолдоп кетсеңиздер болот кыргыз элине. Чоң рахмат. Силерге чоң рахмат, Каныкей эже. Негизи Каныкей эже мени да колдоп келет. Кичинекей кезимден бери. Чолпон эжеге да чоң рахмат ошол жерде сунуштаганыңызга. Белек кылды фактически мага бул ырды. Эми менин репертуарымда дагы бир сонун болуп калды. Чебер ыр экен. Жакшы ыр болуп калды. Ошол үчүн да рахмат. Телекөрүүчүлөргө чоң рахмат. Кечиңиздер жакшы өтсүн. Биринчиден ушул студияга, ушул ТВге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайм. Ар дайым бар болуңуздар, дагы өскүлө, өнүккүлө. Анан экинчиден сиздин чыгармачылыгыңызды абдан сүйөм, жакшы көрөм, Каныкейка. Ар дайым мындай карап турам. Ошондуктан сизге ийгилик, биринчиден ден соолук. Анан Аяна сиңдиме чоң ийгиликтерди каалайм. Жана айткан сөздөрүң баары ишке ашсын. Атаң менен чогуу башка музыканттар менен нийлеген, дагы башкалар менен ушундай чоң жакшынакай музыканы, ошол биздин кыргыз музыканы чоң деңгээлге чыгарган ырчылардан бол. Анан жалпы кыргыз элиме сөз түрдө тынчтык болсун. Тынчтык болсо ырда жазылат экен, ырдалат экен, илимий китептер да жазылат экен. Ошондуктан мен Кыргызстаныма, өзүм элиме тынчтык каалайм. Рахмат, айтканыңыз келсин. Рахмат. Анда бүгүн ушундай иш күндүн кечи программасында көптөгөн конокторубуз келди, абдан кызыктуу коноктор болду. Бүгүн сиздер менен мен Каныкей болдум, жана жогорудагы конокторубуз Фатима Серазиева, Жидеш Идрисова, Аяна Касымова, жана ошондой эле профессор эжекебиз Чолпон Турдалиева эжебиз болду. Ишиңиздер көңүлдүү улансын, биздин кеч силерге жакты деп ойлойм. Иш күндүн кечи программасы жүрүшүн улантат. Эч качан бизден алыстабаңыздар, биз менен болуңуздар, эмки көрүшкөнчө бар болуңуздар, сак саламатта туруңуздар.